Assalomu alaykum. Hurmatli jamoat. Mana Xudoy bersa iyun oyiningdagı avvalgi 10 gündük ötdü. Uşul jügörünün körünüşünden qapqara bolup buna көрген адамның бары аябай моча же азот салынган деп ойласа керек. Экспериментке мына башында, картошканын башында жүгөрү турат, мака. А бул болсо бар жактагылар капкара. Капкара болуп турат. Мына болсо ат жашыл болуп турат. Көрген адам үшін бары кыскасы буну өтө эле мочавина же ал селитраны салган деп ойлойт. Буга эч кандай азот селитра салынбады. Балким буга Байкал М1 деген бифидум бактериянын дрожжасынан, уйткусунан, ачыткысынан сахарный раствор кылып, кум шекер 200 литр сууга 1 килограмм кум шекер, анан 1 литр Байкал М1ден кошуп, шекер аралашмасын, кум шекер менен Байкал аралашмасын чачканбыз. Бирок сууну эми койдук. Мына аябай чаңкап, тырышып чаңкагандан кийин койдук. Şu көргөндөрдүн баары эле şu азот салгансың, көп азот берипсиң, селитра берипсиң, же мочавина берипсиң дейт. Şu Байкал М1дин натыйжасы ушул кыскасы айтканда, Байкалды берсеңер ушундай жалбырак аябай капкара кара түскө кочкулданып, абадагы азотту баягы хлоропласт, мына жалбырактагы жалбырак көк түс берип аткан хлоропластта ушуда жалбырак менен абанын катышын, абадагы азотту реакциясын тездетет экен ушу Байкал М1. Анан ошонун натыйжасында бул жалбырак кара түскө тоюп, абадагы азотту өзүнө сиңирип алат экен. Тамырынан жидкий гумус кылып көң менен агызбадык, бирок тамырынан агызуучу болсоңор 40ка мындай яма казып туруп, чукур казып туруп, пленканы салып, анан кийин уйдун, койдун, тооктун, эчкинин кыгын, жылкыныкы болбойт, жаңы свежий көңүнөн салып, астына пленка саласыңар, кык саласыңар, 1-2 литр Байкалдан куюп, судан толтуруп коюп, үстүн кара көлөкөт күн тийбей турган кылып жабасыңар. Кийизби, паласпы, же жалбыракпы, шакпы кылып. Анан ушуда 1 апта ачыйт, ачыгандан кийин анан мындай агызасыңар. Жердин. Биз мына картошкага дайындадык эле, картошкага уже пишип калды, кереги жок. Эми экинчи эгинге буюрса сабизге агызайын деп турабыз. Мына жерлерди даярдап койдук. Сабиз үчүн ушу жидкий гумус даярдайбыз деп, мынтип даярдап койдук. Байкалдан даярдайбыз. Мына эшек сахарный раствор берилгендиги, мына картошкага да сахарный раствор берилген. Эми жидкий гумусту кечки экинчи эгинге же дүмбүл жүгөрү мака эгебиз, же сабиз эгебиз. Мына картошка пышты уже буюрса. Мынтип ямаларды даярдадык, чукурларды, шуга жидкий гумус жасайбыз иншалла Байкалдан. Алдыркы күндөгү азот мочавина, азот селитра 45 сом килограммы, мочавина 61 сом, амофос деген нерсе 65 сом. Жайында амофос 105 сомго чыгып кетти. Ушунчалык
Kımbat bolup atat. Mına azot, amorfoz, ушундай микроэлементтерди ушул ордун эми жидкий гумус менен жана Байкал Эмадиндин сахарный раствор менен орун басар болуп алмаштырса болот. Мына азыркы күндө базар экономикасына чөнтөккө эконом болот. Эгерде кызыккандар болсо кайрылыңыздар. Мына немеге комментарийге телефон номерлерди жазып коебуз төмөн жагына. Ошодон чалып байланышыңыздар. Байкал Эмадиндин уюткусун, ачыткысын алсаңыздар болот. Литрин биз 1000 сомдон сатып атабыз. Ошол 1 литр Байкал Эмадинди 200 литр сууга аралаштырып чачса болот. Аны көбөйтүү жолдору да бар. Кызыккандар болсо байланышкыла. Биз ошол Байкал Эмадин боюнча керек кимге керек болсо беребиз. Иншалла Кыргызстанда ушул нерсени жайылтайлы. Бул Байкал Эмадин дагы эгин тегинден тышкары мал чарбачылыкка да колдонсо болот. Баягы антибиотиктин ордуна колдонсо пробиотик болот. Ал наоборот бифидум бактерин, пайдалуу бактерин, зыяндуу жери жок. Эгин тегинге чачылса дагы эч зыяндуу жери жок. Мөмө жемишке чачылса, баягы химический препараттарды аны жууп жеш керек. Байкал чачылган мөмө жемишти жуубай эле жесе пайда болот. Ассаламу алейкум. Байланышка чыгыңыздар кимге кызык болсо.